Коопсуздук эрежелери, пиротехникалык каражаттар. Жылт ошоордо жарк-журк эткен пиротехникалык каражаттарды колдонуу бизде салтка айланып калган. Калктын тили менен айтканда салюттар. Майрамдык шаңга шаң кошот, бирок туура эмес колдонсо кырсыктарга, ал тургай адамдардын майып болуусуна чейин жеткирет. Андыктан салюттарды туура колдонуу эрежелерин эсибизге түйүп алалы. Пиротехникалык каражат — бул жарылууда пайда болгон учкундардын негизинде адамдарга өзгөчө маанай тартуулоочу каражат. Курамын күйүүчү жана жарылуучу заттар түзгөндүктөн күйгүзүп, өрттөп, сындырып, кыскасы кырсык жаратуучу күчкө ээ. Ошондуктан колдонууда бардык эрежелерди так сактоо керек. Каражаттар эки түргө бөлүнөт. Техникалык маанидеги каражаттар — бул майрамдарда, концерттерде колдонулуучу түрү. Муну атайын окуудан жана даярдыктан өткөн колдонуучулар гана иштетүүгө тийиш. Экинчи — өз алдынча колдонууга ылайыкталган пиротехникалык каражаттар. Бул жалпы эл колдонууга ылайыкталып даярдалган. Демек, ар ким өз алдынча колдоно алат. Бирок кутунун сыртындагы көрсөтмөлөрдү так аткаруу керек. Каражаттар жарылуучу заттардын катарына киргендиктен, аны туура эмес колдонуу адамдын денесинин күйүп калуу, электромагниттик нурдануудан жабыркоосуна алып келет жана түрдүү кырсыктарга, ооруларга себепкер болот. Андыктан кырсыктарды алдын алуу, ден соолугубузга кам көрүү биздин колубузда. Өз өмүрүңөргө, өз ден соолугуңарга сак болгула.